Бүт нерсем баары ниеге жеткенимде аябай өзүмдүн атам менен апамга ырзачылык берилем да. Эмнени айтпайын, бүт баарына мага поддержка берип, эч качан запрет кылышкан эмес да, доверие жагынан. Көбү ата энелер чет өлкөгө жөнөтпөйт го. Соревнованияга ай мындай болуп кетет, жоголуп кетесиң или даже спортко бул жериң сынат, тиги жериң сынат депчи. Менин деле ата энем аябай коркушат. Постоянно даже азыр деле 21 жашымда Казакстанга барсам деле күнүгө чалып турушат. Тамак ичтиңби, ооруган жоксуңбу, üşүгөн жоксуңбу деп. Бүт идеяларымды, интерестеримди колдоп турушат да, поддержка берип. Иногда совет жагында бул жерине барбай эле коесуң го, типа травмаң бар да депчи. Или даже кинолордо. Негизи съемканын башында бүт баары эле коркот го дейм. Эмне деген роль, жакшы жерби, адамдар жакшыбы деп коркушат. Бирок деген постоянно азыр деле 21 жашадым. Бир проект башталаардын учурунда ата энем офиске келет да, ошентип сүйлөшүп, доверять эткен адамдар болсо ата энем мындай жиберет. Эң главный доверие, поддержка да.